Саламатсыздар, урматтуу жалпы көрүүчүлөр. Мына Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров мырза ушул Ош базарды шаардан сырткары көчүрүү боюнча өзүнүн пикирин айтты. Бул боюнча биз ушул базардагы сатуучулардан жана ушул жака келген кардарлардан, шаар тургундарынан бул боюнча алардын пикирин билип көрмөкчүбүз. Биз менен аягына чейин болуңуздар. Ош базарын жылдырат дегенге мен каршымын, чынын айтайын. Анткени ушул Ош базарында иштегениме 95-жылдан бери ушул жерде иштейм мен. Мектеп бүтүп келгенден баштап ушул жерде иштеп, апам экөөбүз чогуу келип, мен окутам деп кошо келген апам айылданчы. Ошо менен ушул жерде иштеп, ушул жерде окутуп, баарыбызды эметти да, окуу жайыбыздын баарын бүтүрдү ушул жерден. Анан эми орун очогалы эми кичине эмет иштеп баштагандан тээ жака кетиргенде, мисалы мен эле эмес, алуучу деле барбайт ал жакка. Тээ шаардын четине мисалы помидор, огурцы, анан ушундай бирке кийим алам деп ким барат деди объездной жакка. Өзү эле ойлонсо болмок да, кийим чыгарып атса деле ошол ойлонсо болмок. Ошону чыгарып аткан адам уже жашообузду тегиз, бала чакабызды уже буттан туруп калган немелер эле ойуна келгенде оттуп атат да, тет жакта отуруп. Биринчи биздин ордубузга келип базарга иштеп көрсүн, базардын түйшүгү кандай экенин. Ош базар мисалы местада иштегендерге тийишкенден көрүп, Ош базарынын сыртында толтура жумуш. Ошолорду тазаласын биринчи очередь. Тачки менен чыгып атышпайбы? Ошолор тазаласын да биринчичи. Незаконный турат, местага төлөбөйт алар. Алар милициянын чөнтөгү менен оны акимияттын чөнтөгүнө түшөт, ошолордун баары левый кетет. А биз бул жерде как положено налогду төлөйбүз, местаны төлөйбүз, жана соцфонд, жана пенсияга чыкканга деп ошону төлөйбүз канча эмеден бери ай сайын. Эчтекесин калтырбайт, документтерим бар, могу жакта меники канча жылдан бери даяр. Анан эми ошону деген элден биринчи сураш керек да, кандай кылыш керек деп. Канча жылдан бери цементте турабыз, бир шартын түзүп беришкен эмес, ушу Ош базарын канчадан акчаны жөнүнө төлөйбүз биз. Же охранник жок, же эми охранник бар, шыпырган эчкимиз жок могу жердечи мисалы. Ошонун баарын өзүбүз эметип чыдап иштеп атабыз дейм, ансыз келгенде те жака көчүрөбүз деп атат. Эми бул эми оюнчук эмес да, алып туруп эле монтуп эле те жака алып барып койгудай. Анан ошону ойлонсо болмок, мына базарда иштеген элдин соодагерлеринин артынан канча деген банк иштеп атат мисалы биздин аркабыздан. Бардыгыбыздын бирден экиден кредит бар, могу жерде төлөйбүз да. Ким барат аны башка жака? Жоксо аякта дүрүт салынсын ошондой торговый чоң немелерди. Анда кыдырбайт да турбу? Шаардан сырткары чыгарса бизге ыңгайлуу болот деп ойлойм да, себеп дегенде учурда Ош базары өтө кир. Чын эле да. Четке чыкса да бир топ кирлер сыртта болмок да, анан таза болмок да орто жерчи. Ош базары эми багы бизге чыны менен чоң соода борбору. Элдин баары ушул жерге келет, муктаждыктар үчүн өздөрүнүн тамак ашына, бирок кирине байланыштуу мен чыны менен эле четке көчүшүн колдойт элем. Рахмат. Ушул жерде калган жакшы болот негизи. Неге? Элге ыңгайлашуу, элге ыңгайлуу. Шаардын сыртта уже акада көнүш кыйын да, ал жака көнүп калган көбүчү. Ушул жерде жакшы болот эми. Рахмат. Шаардан сырткары чыгарса деп да, ошого пикириңиз кандай? Сиз алуучу катары келдиңизби? Ооба. Кандай ыңгайлуубу сиз шаардан сыртка чыгарган макулсузбу? Ушул жерде турган эле ыңгайлуу. Неге? Могу Ош базарды шаардан сырткары чыгарыш керек деп атат да. Ошого алуучу катары келдиңиздер да. Мнениеңиздер кандай? Кандай дейсиз? Шаардан чыгарыш керек эми Ош базарды. Чыгарасыз деп да. Чыгарса эми кичине шаардан сыртыраак чыгарса жакшы болобу? Жок, мындай бир торговый жакшы курса жакшы болмок. Эми удобство коюп кичине мындай могу жүргөндөр өтө эле начар болуп атпайбы? Дагы эле өзгөрүлбөй, өнүкпөй эч элечи. Жакшы болмок. Мындай оңдоп кичине. Кача ушул состоянияда келтирип жакшы мындай тегиздеп бүт зданияларды куруп жакшылап курса болот эле. Ушу сентиде эле жакшы болчу. Чоңураак кенен кылыпчы. Башка өнүккөн мамлекеттерге карагандачы. Ошо. Башаламандык деле жок. Ушул жерден негизи шаардын ушу 70-80% ушул жерден жамбагат. Ушул жерден кредит алабыз. Кайра кредит төлөйбүз. Ошо менен оокат кылып атабыз. Элдин көпчүлүгү ушул жерден оокат кылып атат да. Анан жоёбуз дегени менимче туура эле эмес. Сыртын парайда кылып койсун, анан ичине тийбей эле койгон болот да. Сыртындагы сатуучулар кандай отурушат ал жакта мисалы? Эми сыртындагы сатуучулар мыйзамдуу отурат да. Биздики болсо мыйзамдуу. Как положено эмесин патент алабыз, эмелерин төлөйбүз. Арендасын төлөп беребиз ушул жердикин. Анан сырттагылардын бу ишке кирип парада кылып койсо эле бул жер жакшы эле болот эле эл үчүн. Базардын сырткары көчүрүлүшүн мамлекет билет, биз билбейбиз да. Бирок көнбөн адат эле жакшы да. Ушул жагы эле бизге удобный, выгодно дегенчи. Bilmem, sırtka göçürüş için bizge условияны түзүп бериш керек да, бийлик тараптар.
негизинен мындайча айтканда каршымын да. Анын үчүн условияны түзүп, аркы беркилерин бүт түзөп берсе боло берет. Рахмат. Эми сердөө шарттарга эме керек да, берге. Продукты керек да, аны сыртка бара албайт да. Ошол жака продукты көрмөк беле. Туура эмес деп ойлойм. Тегерек чекесин апарса болот, анан баардыгын апаранга болуп кетет го. Сиз канча жылдан бери? 13 жыл болду ушул жерде. 13 жылдан бери.